наша Жумалиев деп монт кармабаңыз. Мындай Жумалиевке окшош бойлой коеюн. Жумалиев монт отпо баке. Сен тада азыр Несиге көрсөң. Эме. Урматтуу достор, мен азыр монт отпо. Мындай кармабаңыз. Азыр деген бул эфирде мен жабайын, азыр кайран сыймык. Сиздикинен да мындай кете берсин. Кете берсин. Тогда мен орусчасынан сүйлөйм тигимелер. Почему? Анда мындай кармап алайынчы. Достор, блокировать етіп отады. Қайра блокировать етіп. Лайк басып, қолдап тұрғыла, достор. Мына. Репост жасай беріңіз. Орысшасынан айтыңыз. Здравствуйте, уважаемые друзья, наши сподвижники, наши те, которые слушают, друзья. Максим Сигналевич, вы не помните такой момент? Я помню, что я где-то помню, было какое-то уголовное дело, я даже, по-моему, участвовал в начале этого уголовного, потом в 2005 или 2006 году было убийство двух. Татанда, да? Было такое дело. Татанда. Охрана. Достор, Татанда 2000 естеп кеттім енді, 2005 жылы убийство болған. Да. Ошоны жаап қойышқан. Вот сотрудники охраны Татана в подвале убили двоих. И вот это дело каким-то образом оно закрылось в то время, но это дело тоже надо поднять, почему это дело закрылось и кто это дело закрыл. Поэтому это предмет рассмотрения следственных органов. Я надеюсь, что куда-нибудь бьются, иншаллах, и у нас. Урматтуу көрүүчүлөр, тааныштырып кетейин. Мен атым Жаркынбек Касымбеков, өзүм кесибим боюнча врачмын. Азыр эми докторат катары ошо докторлук диссертацияны жактоонун алдында турам, буйруса. Мына чоң казатка кошулуп калганым аз эле болду, бирок чоң абдан ополтоодой көтөргүс чоң иштер жасалып атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ана мен bir кызык нерсени айтарым. Мен Жумалиев менен иштешкем. Мен мына Жумалиев менен иштешип, ошол жана азыр медициналык университет, эл аралык медициналык университетинде ректор болуп иштегем 1 жылдай. Мен иштеп атканда ошо Роза Асановна Аманова биринчи проректор болуп иштеди. Мен эми бул жерде мына сыймык калпай турбайт. Bir dagы Жумалиев жөнүндө bir dagы терс маалымат берген жокмун, туурабы? Сыймык. Мына же болбосо мына иштешкен киши менен эми баа ичкен кудуңа түкүрбө деген жакшы сөз бар. Мен андай акмакчылыкты жазабайм. Бирок мына Жумалиев жана анын байлыгы тууралуу, анын үй бүлөсүнүн тегерегиндеги маалыматтар менсиз эле жетиштүү. Мына сыймык айтып чыккандан бери Kança el geliyor atat. Kança bizke şu çoğun gazatın ofisine bizke personel türde arıstan atacak zarlanatkanlar toltura. Bugün 1 milyarderden üstünden 1 milyarder hazır aytабыз. 1 2 кухня. Эмки серияда. Кухняда aytабыз, ha? Bugün кухня 9 болбой калды. Bugün ачуу тарады. Мына канча карагылачы айланайын 1 миллиардердин үстүнөн канча документи менен чыдап кетти. Оюмду өтүрүп коеюн, Сыймык. Анан бул жерде мына эл биlikti, элдин аң сезими ойгонду. Элдин аң сезиминде революция болдук десек да болот. Мына дүйнө жүзүндө толгон токой мисалдар бар. Мына ошол эле Зеленский, Пашинян жалаң элдин арасынан суулуп чыгып элдин кызматын аткарабыз деп ошондой жүктү аркага отурушат азырчы. Эми биз аны Кудай өзү билет, эми Кудайдын алдында туура элдин алдында ак иштей берсек, ал өзү ордоруна коюп коет да. Мына Сыймык ошондой элдик баатырлардын бири. Ошончо коркпостон, ошондой дух менен кызыкпастан, духум менен айтып чыгышка буга деле чоң эме керек, эрк керек. Ишенсеңер. Мына баарысы эле будуңчаң болуп айтылып жүргөн, буктурма болуп жүргөн нерсенин баарын Сыймык жарылды. Буга дагы чоң эрк керек, энергия керек буга дагы чоң жоопкерчилик керек. Ана мына азыр
уголовный жанагы кылмыш иши козголуп аны изилдөө жүрүп атат дейт. Биз ишенип кете элек. Мен айтып берейин. Кылмыш иш жөнүндө. Эме, жанагы лингвистикалык экспертизага ошо мен ишенем. Мындай беспристрастно бардыгын туура так аныктап берсеңерди суранабыз да. Мына, урматтуу достор, мен силерге бир нерсе айтайынчы. Мына, бүгүн мага особо тяжкий уголовный дело козгоптур. Тиги эмеге, Жумалиевке, мен тяжкий иш козгоптур да. Где справедливость? Мага эмнеге иш козгойт вообще? Вообще эмнеге иш козгойт мага? Мындай ойлосоңор, мага эмнеге иш козгошойт? Эмне Жумалиевдин бир тал чачы түштүбү? Эмне мен 10 000 киши менен барабыз деп койгом. Керек болсо деген жери бар, мисалы деген жери бар. Мисалы 10 000 киши менен үйүнө барып туруп, ай Жумалиев, татанды бүт барын государствого өткөрүп бер деп айтсак, эмне незаконный болобу? Государствого алып бер десек, незаконный болобу? Карызды төлө десек, мисалы айттым, 10 000 киши менен керек болсо дедим. Мисалы барып коебуз дедим. Барып коебуз. 10 000 киши менен барып туруп, эчтекесин чакпай, Жумалиевди эчтеке тийбей. Давай, төлө деп койсокчу, сезгенип калат да. Жумалиевди Кудай буйрса уттук. Бүгүн иш козголду. Достор, барыңар поделиться кылла, Барыңар. Азыр, достор, биз мына браттар келиптир. Рахмат браттарга. Үйдө эле болом мен, эч жака мен уш жерден эле айтып коем. Эч кандай лингвистический эмнеге барат? Мен эмне преступникминби? Эмне чындыкты айткан киши преступникпи биякта? Эл калыс эл, абдан калыс эл. Просто бул калыстыгыңарды силерди политиктер кетирди да. Илгери элдин калыстыгын айтып берейинби кандай эле? Мисалы 90-жылы Мадумаров коет да. Койсо, дагы бир Мадумаров деп коет. Ушундай кое берет да. Сорону Адахан Кимсанбаевич бир тыйын бербей ат менен каждыйына басып жүрүп, элдин калыстыгы үчүн утуп келчү. Текебаев деле ушундай болчу, мисалы. Мен Адахан Кимсанбаевичтен сурадым. Утканда кантип ат мечайт еттиңер десем, 2 кой сойдум деди же, 1 эле кой сойдум дейт. Мен акчам жок болчу дейт. 50 эле шайле болгон дейт. Силер көтөргүлө бизди. Мына лайкыңарды басып тургула. Лайктан коркот буларың. Басып тургула. Канча адам экениңерди билгискиле. Достор, айтып коеюн. YouTube канал бүт үстүндө жазып турат. Подписка алып, Facebook'tu блокировать YouTube'дан айтасыз. YouTube'дан эметсе чоң казаттын эмесине Facebook'уна кошулуп алла. Менкин блокировать этсе чоң казаттан айтылат. YouTube'да чоң казат бар. Ага дагы подписываться этип койгула. Достор, түшүнсөңөр, силер ошолорго подписываться этип туруп, лайк коюп койсоңор, анан ошол жактан акча чөбөрөт. Анан ошол акчага азыр биз адилеттүүлүктү алып келип коебуз. Кудай буйрса. Эмнеге мага иш козгойт, достор? Мен мага вообще переживать эткен жокмун. Просто айтам, эмне адилеттүүлүктү, чындыкты айта албайбызбы? Эмне анда, эмне деген конституция? Текебаевдин конституциясы менен мен мына Салянова жазып кеткен бир Салянова кетип баратканда антикоррупционный эме жазган, мыйзам. Ошол мыйзамдын негизинде айтам. Мага деген наоборот, булар деген поощрение бериш керек, охрана коюп бериш керек, иш козгобой. Бул кандай өкмөт бул? Мен түшүнбөй атам. Ошол антикоррупционный мыйзамга карасак, ошол Салянова деген жазып туруп жогорку кеңеш алып берди да. Ошол мыйзамда мындай деп турат. Коррупциялык көрүнүш боюнча кайрылган киши иш козгобойт, наоборот, акча берет деди. Эгерде ошол заявление болобу, кайрылуу боюнча иликтөөнүн негизинде мамлекеттик бюджетке аныкталган уурдалган акча, чыгымдардын баары туура болуп чыкса, ошол акчанын эсебинен 10% канча процентин ошол арыз жазганга төлөп бериш керек. Демек, эгерде Жумалиевди деген азыр мына фин полициясы канчасын текшерет,
эгерде ошонун баары далденip чыгат турган болсо, анда ошонун деген акчасынан сыймыкка деген төлөп бериш керек анда. Анткени ушу сыймыктын деген айткан сөзү менен ушунун баары башталып кетти. Эми демек ошонун 10% бияка төлөнүп калыш керек. Иш козгобой наоборот. Мына биз деген ушуну деген рахмат айтып калдык. Мынакей сыймыкка кийин аны рахмат айтып калабыз. Анан бирок сыймык ошол акча сыймыкка келип түшкөндө салык төлөш керек. Анткени ал подоходный налог болот. Подоходный налогун төлөш керек. Эми баарын деген мыйзамдын чегинде жасаш керек да эми. Ал акчасынан деле салык төлөйт сыймык. Кухня 9 азыр тикебес менен тик туралы кыргыздар деп айтайын дегем. Мына браттар келип калышты, мына. Браттар, Нельзя. Азыр только Кухня 9 чыгартпай койду, мына. Мына ушу кишилерден сурагыла. Мына бирок берип койдум, записти берип койдум. Үчөөнө тең берип койдум записти. Ооба. Турабы, браттар, айтып койгула, Алдым. Записти алдыңарбы? Кухня 9 чыкса атомный бомба жарылат, достор. Айтып эле коеюн. Мына, үчөөнө тең бердим. Турабы? Дальше айтып бересиз. Иши кылса антикоррупционный мыйзамы ушундай. Эгерде аныкталган кылмыштын деген келтирилген мамлекетке зыяны аныкталып, ошонун деген баардыгы мамлекетке өндүрүлгөндөн кийин, ошол кайрылган кишиге 10% официально төлөнүш керек, официально. Бул поощрениясы. Ошондой мыйзамды мынакей жогорку кеңеш кабыл алып койду. Эгерде ошого таянсак, анда Финполиция жасап аткан иштин негизинде сыймыкка анан ушу кайрылган арыздар менен келген кишилердин баардыгына кайра 10%тен төлөп бериш керек болот. Мынакей. Ошонун баардыгы деген эми мыйзамды иштетиш керек. Реалдуу түрдө коррупция менен күрөшкөндү баштадыкпы? Эми ошол мыйзамды дагы аягына чейин иштетиш керек. Анткени эл түшүнүш керек. Оказывается, ушундай экен. Эгерде бир коррупциялык көрүнүш боюнча кайрылсак, оказывается, ошондон дагы мамлекет акча төлөп берет экен да. Иш козгобой. Иш козгобой да бир. Эми көрөбүз. Ошон үчүн мындан коркпогула. Коркпогула. Анан бирок мынакей, баарыңар подпискага тургула. Подписка. Бүт YouTube каналдарга подпискага тургула. Бүт мынакей биздин страничкаларыбызды өзүнчө подписка жасагыла. Чоң Азаттын YouTube'дагы каналына өзүнчө подписка тургула, Facebook'тагысына өзүнчө подписка тургула. Канчалык көп киши подписка болсо, ошончо киши бизди колдоп атат деп биз силерден деген маалымат алган болобуз. Анда канча миллион кыргыз бизге подпискага турса, биздин аркабызда ушунча миллион кыргыз бизди колдогон, биз деген туура айтып атат деген болот. Ошон үчүн силерге кайрылып кетет элек. Баарыңар коркпой подписка жасагыла. Баарыңар деген лайктарды баскыла, репост кылгыла, комментарий жазгандан коркпогула. Жаза бергиле. Чындыкты, чындыктын баарын жаза бергиле. Мынакей, адилеттүүлүктү биз ушинтип чындыкты айтып орнотушубуз керек. Калыстыкты деген кааласак, ошентип жазышыбыз керек. Ар бир мынакей Кыргызстанда болуп аткан өзүңөрдүн бүт мыйзамсыз нерселердин баардыгына каршы туралы десек, ушинтип биздин деген коом өзүнүн пикирин мынакей Цукерберг берген мына лайк басканга тыйын төлөбөйсүңөр. Комментарий жазсаңыз тыйын төлөбөйсүз. Бирок өзүңүздүн деген пикириңизди билдирип, мына бийлик да аны окуп атат, көрүп атат. Мына ГКНБ-сында, МВД-сында дагы, прокуратурасында дагы балдар отуруп алып туруп, ошонун баарын окуп атат. Алар дагы түшүнүш керек. Эл өзгөрүлүп атат. Эл наң сезими өсүп атат. Мурункудай деген Акаевдин, Бакиевдин убагында заказной иштер уже ишке ашпай калат. Иштебей калды уже. Ошону деген эл түшүнүш керек дагы, бийлик дагы ошону түшүнүп атат. Ошон үчүн бийликке рахмат айтып коелу. Финполициянын балдарына да рахмат айтып коелу. Эрдик жасадыңар балдар. Рахмат силерге. Эми ошол эрдикти аягына чейин чыгарып бергиле. Эл күтүп атат ошону. Туугандар, келгиле, коркпогула. Достор, барыңарды всегда достор дейм. Мен мурун силерге кечирип койгула, ойготуп атканда айткам. Эки кыргыз бир индюк турат дегем. Эки голос бир индюк турат. Индюк 2000 сом турат. Айткам мен. Соттосоңор соттогула. Достор, эми бир лидер партия айтат. Эми 1000 сомдон албай койсо эмне кыласыңар деп бир журналист сураса, эми 20 миңден 30 миңден бере беребиз дейт. 20 миң 30 миң бир торпок, анда айтып коеюн. Силер адам болгулачы. Эми
биринчи жарым миңдик болсоңор, анан торпок калсаңар деле торпок болуп каласыңар. Адам болгулачы достор, адам. Азыр моякта кухняда отуруп алып, тарых жазылып атат керек болсо. Мынтип бир дагы саясий партияны, мисалы канча, эмне деген бар мисалчы? Эчтекен колдобой эле мына. Биз элден чыктык. Мына кухун. Эл үчүн чыктык. Айтыңызчы. Чындык үчүн чыктык. Ошону деген түшүнүп койгула, туугандар. Ушинтип деген биз деген байылы деген жерибиз жок. Уурдап бийликке келип тонойлу деген биздин деген максатыбыз жок. Мамлекетти оңдоп кетели деп атабыз. Элди оңдоп кетели деп атабыз. Биздин балдарыбыз менен неберелерибиз бир нормальный мамлекетте жашасын деп атабыз. Ошон үчүн мынакей коррупцияны реально түрдө жок кылышыбыз керек. Бир жолу төрөлөт экенбиз. Бир жолу жашайт экенбиз. Бир жолу ар жака да кетебиз. Баарыбыз деген тияққа барганда суракка түшөбүз. Ошону билип койгула. Ошол жака барганда, ошол жакта Манас атабыз менен деле жолугат экенбиз. Кудай буйрса. Анан ошондо Манас атабыз менен пайгамбарыбыз деле сурайт бизден. Акмактар, силер деген ушинтип өмүрдү силерге берсем, эмне кылып жүрдүңөр ошол жакта? Эмне жакшылык кылдыңар дегенде, эмне деп жооп беребиз? Ошону ойлоп койгула. Ошону ойлоп койгула. Бизде деген мынакей канча миң жылдан бери жашап аткан, бизге чейинки болгон ата-бабаларыбыздын арбактары карап атат баары. Ошолордун алдында мынакей азыр биз жоопкерчиликтүү болуп атабыз. Биздин Кыргызстандын деген бүгүнкү турмушу бул турмуш эмес болуп калды. Биз деген экономикалык көрсөткүчтөр боюнча Африкадагы кул болгон мамлекеттерден да ылдый түшүп кеттик. 146-орунда турабыз ООНдун экономикалык көрсөткүчтөр боюнча. Туугандар, бул деген өтө оор нерселер. Түшүнүп атасыңар да. Ошон үчүн келгиле. Бирдикке келишибиз керек. Реалдуу түрдө мамлекеттеги болуп аткан бүрт нерселерди колубуздан келет. Бул бүт баары биздин ниетибизден болуп атат. Өзүңөрдүн ниетиңерден болуп атат. Таза балдарды деген колдобосоңор, таза балдарды өзүңөр чыгарбасаңар, шайлабасаңар, кантип анан бийликти деген оңдойбуз. Ошон үчүн ошол жакка деген таза балдарды кантип алып келе алабыз? Акча төлөбөй. Түшүнүп атасыңар да. Биздин жасап аткан иштерибиздин максаты ошол болуп атат. Таза балдарды кантип ошол жакка жеткире алабыз? Кантип ошол жакта отуруп аткан азыркы деген чиновниктерди взятка чогултуп аткандардын баардыгын, коррупциянын башында отуруп аткандарды кантип албаштырабыз? Шайлоо убагында баарыбыз добуш менен эле келип туруп, өзүбүздүн деген ниетибиз менен, ак пейилибизден ак иш жасашыбыз керек. Ошон үчүн шайлоодон коркпогула. Шайлоого барбагандарды бардырышыбыз керек. Барбагандар жаман. Барбагандарды ошолорду ойготушубуз керек. Барбагандар. Шайлоого келип туруп өзүнүн деген добушун калтырып кетиш керек дагы. Таза балдар ошондо келет. Таза балдар гана таза мамлекетти жасайт. Уурларды деген колдобошубуз керек. Уурлар деген уурдагандан башка эчтекени билбейт да. Ошон үчүн биздин де күйүп бышып кайнап атканыбыздын деген себеби ошол болуп атат. Таза балдарды таап азыр даярдап, ошолорду деген кантип биз деген бийликке аралаштырып, бийликке деген жардам берели тазаланганга. Бул деген бир күндө болбойт. Бирок 1 жыл, 2 жылдын ичинде мынакей шайлоо болот. Шайлоого деген таза балдарды алып келишибиз керек. Ошентип таза деген шайлоо менен таза жогорку кеңешти жасашыбыз керек. Өкмөттү деген таза балдар менен толтурушубуз керек. Ошентип деген бийликке жардам беришибиз керек тазаланууга. Жаңы деген тарыхты жасашыбыз керек. Тополоңдун кереги жок. Бүттү, жетет. Биз 2 революцияны башыбыздан өткөрдүк. Экономикабыз андан бери өскөн жок. Карызыбыз эле өсүп атат. 90% пара. Ошон үчүн жаңы көз караш менен, пикир менен, таза кол менен барып, таза ниеттүү балдарды алып барып, таза иш жасайлы. Ак бололу өзүбүз. Туугандар, болду. Мен сөзүмдү токтотоюн эми.